Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кумтөркенин Кыргызстанга алдык дегенден бери негедир кыргыз саясатчылары өздөрү айтмакчы кыргыз саясий элитасынын ичинде тынчтык бузулуп, утур эле 5-6 адамды көчөгө чыгарууга аракет кылып жатышат. Кумтөр үчүн камакка алынгандары деле, мыйзамсыз баюу менен камалгандары деле өзүн өтө эле аппак экенин айтып бүтө алышпай турат. Мисалы Таласта Бабанов эл уулу, Бабановго боштондук, Бабановсыз дүйнө караңгы, Бабановсыз жашоо жок дегендей ураандар менен чыккан аздыр көптүр мекендештерибизди көрдүк. Аларга Кыргызстаныбыздын туш тарабынан акыл насаатын айтып, Бабановду колдоп митингге чыкканыңар кантет. Ал киши ошол 2012 жылы эле Сентера үчүн жанын берүүгө даярдардын бири экенин көрсөткөн эле го. Бүгүн кантип анан Кумтөргө Бабановдун тиешеси жок деп атасыңар дегендер да аз эмес. Өмүрбек Токтогулович болсо камакка алынганына 1 апта болуп болбой атып, элге кайрылуу иретинде кат жаза баштады. Анын айтымында Кумтөргө эч кандай тиешеси жок экен. Тетрисинче Сентерачыларга 16 000 гектар жерди бербей койгон жападан жалгыз өкмөт башчысы мен болгонмун деген пикирин айтып өттү. 16 000 гектарды бербесең бербегендирсиң го, бирок Кумтөрдү Кыргызстанга улутташтырууга каршы туруп, колуңдан келген саясатыңды Сентерадан 1 сом албай туруп жасаган эмессиң да деген жарандарыбыз миллиондоп саналат. Комиссия 2 ай убакыттын ичинде күнү түнү дебей иштеп, Кумтөр алтын кенине байланыштуу маселелерди 2012 жылы Камчыбек Ташиев жетектеген Ата журт фракциясынын демилгеси менен Кумтөр алтын кенин текшерип келүүгө парламенттик комиссия түзүлөт. Комиссия башчылыгына депутат Садыр Жапаровду шайлашат. 2 айдын ичинде ийне жибине чейин текшерип бүтүп, парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Кумтөр Кыргыз мамлекетинин карамагына өтсөн, жылда чыгып кетип жаткан 2 миллиард доллардын алтыны өз элибизде калсын деген токтомдун долбоорун сунуш кылышат. Бирок бийликке Садыр Жапаровдун жетектеген комиссия корутундусу жакпайт. Көп өтпөй парламентте Кумтөр чет өлкөлүктөрдүн карамагында калсын деген тараптар пайда боло калып, бул маселени жашыруун жабык эшик артында карайла, эл укпасын деген күчтөр чыгат. Алардын арам оюн таш каптырып, Камчыбек Ташиев ачык каратканга мажбур кылып таштайт. Себеби эл барын билиш керек болчу. Эгерде ушунча өкмөттүн мүчөлөрү олтурат, ушунча эл журт карап олтурат, мунун эмнеси жабык? Эмне үчүн биз элге маалымат бергенде коркушубуз керек? Коркпош керек. Элге маалыматты бериш керек. Бардык журналисттер, телевидение, газеты, бардыгылар алар жазыш керек. Айтканды угуш керек. Анан эгерде бул секретный материал болсо, анда бул жерде мына 200 адам отуруп алып, кайдагы секретный материал болмок? Ошондо урматтуу төрага, мен сизден суранамын. Эч кандай ограничение кылбаш керек буну. Рахмат. Өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып кетелем. Себеп дегенде бул токтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аларда 20 000ден ашык акционерлер бар аларда. Чет өлкөлүк 20 000ден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы Өмүрбек Токтогулович айткандай канча дедиңиз 20 000 акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып jutulup aldım kettik bardığına barıp kele жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Бара бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин көрүп туруп көрмөксөң жасасак, көзүңөр көрбөп калат. Кылганы кылбат десеңер кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы эл аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Тагылган айыптарга кандай дейсиз? Это полный беспредел. Бардыгы абсурд. Единственный пример, который Кумтөрдөн 16 000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Кудай урса мен ойлойм, сотто жашанкай чечилет. Мындай бул саясий иш деп ойлойсузбу? Анан кийин мен ойлойм, азыр соттун чечимине карап багуу болот да. Күнөөсү барбы жокпу аны тергөө жыйынтыкталган соң сот чечерин баарыбыз билебиз. Кумтөр деп жан күйдүрүп жаткан саясатчыларыбыздын парламент трибунасынан чыгып,
sözün толук айтып бүтүүсүнө дагы жол бергиси келбей, танапис артынан танапис кылып жүргөн ошол кездеги спикер Асылбек Жээнбеков да бүгүн эми убактылуу камакта. Буга байланыштуу Каракулжа районундагы айрым жарандарыбыз да акимият алдында митинг өткөрүп, баягы эле плакаттарга баягы эле сөздөрдү жазып чыгышты. Аз санда болгону менен бул кишилер да бүткүл кыргыз элинин атынан сүйлөөгө аракет кылып жатышты. Асылбек Жээнбеков эл уулу, ага карата саясий куугунтук болуп жатат дегенге өтүштү. Бирок албетте бул көрүнүштөр жөн гана бир уч тараптын кызыкчылыгы үчүн жасалып жатканын бүгүн эми түшүнбөгөн эч ким калбаса керек. Бул кишилер элдин уулу болсо болгондур. Бирок кумтөр боюнча булар жана буларга окшогон дагы көпчүлүк эл уулдары кыргыз элинин эмес, Сентеранын уулу экенин өздөрү далилдеп көрсөтүп беришти да. Анан эми өздөрү бирөөнүн уулумун дегендерди мажбурлап кыргыз элинин уулу деп талашканыбыз кызык болуп турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын генералдык директору болуп турган Василий Дашков да УКМК тарабынан камакка алынды. Мамлекетибизге келтирген 1,5 миллиард сомго жакын зыянын калыбына келтириши зарыл болуп турат. Бирок негедир кыргыз элибиздин арасынан бул Дашков дагы элдин уулу, боштондук, саясий куугунтук деп митингге чыккандар азырынча боло элек. Ким билет, балким Василий Дашков дагы күнүнө же саатына 1000 сом, 2000 сом берип баштаса, акчага митингге чыгууну кесип кылып алган айрым мекендештерибиз Дашков элдин уулу, боштондук деп деле чыгышы мүмкүн да. Албетте, камакка алынган депутаттардын баары көп жылдан бери саясатта жүрүшкөндөн кийин бүгүнкү парламенттин ичинде отурган, министрлер кабинетинде отурган же башка жогорку кызматта отурган белгилүү кишилердин санаалаштары болгондуктан, алар деле элдин көңүлүн ар жака бурууга аракет кылып көрүшөт. Бул турган сөз. Баягы эле саясаттагы оюнчулардын айрымдары көкүрөгүндө эл өкүлү деген мандат тагылып турган депутаттардын деле кээ бирлери бул камакка алууларды мыйзамсыз дей баштады. Мындайча айтканда, кыргыз элинин ырыскысын уурдап жесең же уурдагандарга шерик болсоң, өзүңдүн кызыкчылыгың үчүн мамлекетке опол тоодой зыяныңды тийгизсең мыйзамдуу экен дагы, анан аларды жоопко тартайын десең эле мыйзамсыз болуп калат турбайбы? Туура, булар эми кесиптеш катары бири-бирине жан тартып коеюн. Кече эле ушулардын жардамы менен депутат болдум эле, кече эле ушулардын күчү менен бир топ маселелеримди чечип алдым эле деп, уяттын күчүнөн ушинтип жактап чыгып жатышкан болушу мүмкүн. Бирок мени эл депутат кылып шайлады эле. Мен эл өкүлүмүн. Демек менин ар бир сөзүм элдин атынан болуп калышы мүмкүн. Өзүмдүн жеке тааныштыгымды, жеке мамилемди четке коюп, элдин таламын талашайын деген ой дагы акылдуу мээлерине бир келип кетсе керек. Анан эми бүгүнкү күндө миллиардтаган акчасы бар сентерачылар бир жактан, эл аралык баңгизат жүгүрткөн мафиялар бир тараптан, ичибиздеги баягы эле бийликке жете албай, эл журт добушун жетиштүү бербей жатканына күн сайын наалып, той болобу, аза болобу бара калып саясатты сүйлөп жүргөн кишилердин аракеттеринин баары бүгүнкү бийликтин ишине түздөн түз тоскоолдук кылууга багытталганын түшүнбөгөн эч ким калбаса керек. Бүгүн министр болуп отурган кээ бир саясатчыларыбыздын саясаттагы бир тууганындай болгон команда мүчөлөрү, ал эмес шефтери камакка алынып жатса, албетте алар деле жөн жай отурбаса керек. Күндүзү азыркы бийлик үчүн, түнү ошол камактагы шефи үчүн чуркап жүргөнүн көргөндөр да жок эмес. Эмнеси болсо дагы эми гана туруктуу бир багытка түшүп бара жаткан өлкөбүздө тынчтык, адилеттүүлүк жана өнүгүп өсүү болсун. Саясатчылардын оюндарынан кыргыз элибиз деле чарчап, кимдин ким экенин билип бүтүшкөндүр. Саламатта калыңыз.